Ассаламу алейкум рахматуллаху ва баракатуху. Жаратқан Алла Тағала чек мақтылы болсын. Мұхаммед алейкум саламат болсын. Құрметті достар, мен сіздерден бір сұранышым. Мына мен ұшу видеомы бөлішіп, лайктан басып, ұшу президентімізге чейін, өлкө башчыбызга чейін жеткізген аракет кылып бериңиздерчи сұраныч. Мен айтайын деген көйгөйүм мына. Кече өлкө башчыбыз Ош областына келип, азыр деле ушул жерде элдин көйгөйүн баардыгын угуп атат чекеден. Анан дыйкандар дагы өздөрүнүн көйгөйүн айтып атпайбы? Кредит алдык, анан төлөй албай атабыз, башка дегенде мамлекет ишканаларга жетекчилерине түздөн-түз ушул жерден президентибиз жанагы тапшырмаларды коюп атат. Мындай кылгыла, андай кылгыла, мындай кылгыла. Мындайча айтканда өзүбүз четтен ташып келген продукцияларды дээрлик жокко чыгарып, өзүбүздүн мамлекет өзүбүз камсыз кылган бир мамлекетке айланышыбыз керек. Мындайча айтканда айыл чарба тармагын өстүрүшүбүз керек, өнүктүрүшүбүз керек деп атат. Бирок иш жүзүндө башкача болуп атат. Таптакыр туура эмес болуп атат. Дегеним, мына мен ушул 2016-жылдан бери ушул Ош областында мына Кара Суу районунда багбанчылык кылган болсом, мына бүгүн 2026-жылдын 14-апрель күнү когон гүластар гүлдөп, мына уже мына көрүп атасыңар, кичине мындай түйгөн. Ал эми сууну карагыла. Мына жерде көрүп атасыңар, бир тамчы суу жок. Бир тамчы суу жок. Суу боюнча эмне болду деп звонить этсем, айтат, сен дейт, турупту дейт, апрелдин этеги кое берет дейт. Апрелдин этегинде мага суунун эмне кереги бар, Суунун эмне кереги бар? Азыр керек мага, мына азырга уже мына коро түйүп аткан малда, ушундай малда дареметин кармап калыш үчүн мага суу керек да азыр. Суудан бөлөк эмне керек азыр магачы? Мына баардыгын арыктарды чаптырып алганбыз, ушу тазалатып алганбыз, бирок суу жок, күтүп турабыз мына. Кечегинде келдим, көргөзсөм айтат, Улукбек дейт, азыр сен муну суу койбосоң ушундай малда сенин класстарың дейт, бир 70% түшөт дейт, 30% эле калат дейт. Гүлдөгөнүнө сүйүнө бербе дейт. Ошон үчүн урматтуу туугандар, мына менин видеомду бөлүшүп болушунча сиздерден сураныч. Мына ООС дейбизби, жанагы областтык суу чарба департаменти ошонун жетекчисине деги эле министрге чейин жете турган кылып туруп, ушуну бир сиздерден сураныч. Бир ушул мынабы жарыбады, 2016-жылдан бери ушул жакка суу берген бир адамдар жарыбады. Бир кулакка тепкен, ама акчаны алганы. Бир тыйын калтырбай ашыгы менен төлөйм ардайымчы. А булардын кылгандары ушул, Ол ишканадагы жетекчилер чекеден камаш керек. Сурагы жок камаш керек. Жетимдердин касактардын баардыгын мен билем. Тойгоз үстө мындай, азы карай, какыраган, мына. Не бул чөл болот эртең, не болот ошондо?